Салам достор, ушундай болуп тегерек болуп кооз көрүнгөн, кооз жазылган жазууларды көрүп кызыгасызбы? Аны жасоо оп-оңой. Ал үчүн Over же болбосо студия приложениясына киребиз. Оң жактагы плюс белгисин басабыз. Бул жактан эмнеге киргизсек, ошонун тармагын тандап алабыз. Жана дагы текстке киребиз. Бул жерге өзүбүз каалаган текстти жазабыз. Тегерек болуу үчүн бир сөздү 2 жолу жазсабыз, 3 жолу жазсак дагы бул белгилерди коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө ыңгайлуу белгини. Жана дагы экинчи жолу жазабыз, себеби тегерегибиз кооз жакшынакай чоң болуп көрүнүш үчүн. Мынакей достор, жазылып бүттү. Жогорудагы птичканы басабыз. Бул жерде стайлга кирип, стилге кирип, эң артындагысына киребиз дагы оң жакты карай жүзгө жеткиребиз. Мынакей достор, муну биз чоңойтуп, кичирейтип, же болбосо түстөрүн тандап алсак болот. Биз өзүбүзгө жаккан түстөрдү тандап алабыз. Мынакей, мен отзывдар сүйлөсүн деп жаздым. Мынакей, мен өзүм каалагандай форматта чоңойтуп, кичирейтип алсам болот. Эми достор, мынакей, менин жазуум даяр. Эми жогорудагы стрелканы басып, биз сохранить этип алабыз. Бул жерде сохранитти басабыз. Мына достор, биздин жазуу даяр.